Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Талас Бишкек каттамында иштеген айдоочуларга майрам алдында жол кирени кескин көтөрбөө боюнча түшүндүрүү рейтин жүргүзүштү. Рейттин алкагында айдоочуларга автоунаанын техникалык абалы да көзөмөлгө алынды. Мына 500 сомдон. Мына азыр 5 киши менен. Дастан Дүйшөнбиев Талас Бишкек каттамында айдоочу болуп иштегенине 13 жыл болду. Жолдун татаалдыгы өзгөчө кыш мезгилинде кооптуу экендигин жакшы билет. Бирок ага карабастан кардарлардан жол кирени кымбат албай 500 сомдон каттап жатат. Ал эми эл арасында жол кире кымбат болуп жатат деген сөз бул жалган дейт айдоочу. Азыр Таластан Бишкекке жолго чыгып атам. Жанагы сиздер айтып атпайсыздарбы, жол кирени кымбаттатып депчи. Баягы мына ушул жерде факты көрсөңүздөр болот да, мына клиенттер турат. Барып сүйлөшсөңүздөр болот, сурасаңыздар болот. 500 сомдон салып атам кишини. Кишини 500 сомдон. Ак кар, көк музда 500 сомдон мына киши салып атам. Азыр ишенбесеңиздер ичинде клиенттерден да сурасаңыздар болот. Жол кире кымбаттаган жок. Жол кире наоборот жаңы жылда мына арзандап атат. Туура түшүнүш керек да. Жол болсо билесиздер, перевал, ак кар, көк муз. Майрам алдында айдоочулар тарабынан буга чейин жол кире баасы кескин көтөрүлүп келген. Бул жылы жүргүнчүлөрдүн нааразычылыгын жаратпоо үчүн жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айдоочуларды көзөмөлгө алууда. Жол кирени айдоочулар чындап эле арзан алып жатабы? Бул тууралуу жүргүнчүлөрдүн өздөрүнөн сурап көрдүк. Бүгүн мен Бишкекке баратам. 500 сом жол кире. Андай кымбаттаган эле жок. Мына бүгүн кар жаады. Кээде кар жааганда көтөрөт шоферлор жол акысын деп айтышат, бирок көтөрүлгөн жок. Бүгүн мына 500 сомдон 3 киши баратабыз Бишкекке, Таластан. 500 сомдон. Рейттин алкагында Талас Бишкекке каттаган айдоочулардын жерлерине барып, бир гана жол кире баасы тууралуу түшүндүрүү иши жүргүзүлбөстөн, алардын темир тулпарларынын техникалык абалы, дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу жана аларга тагылуучу темир чынжырчалардын бар экендиги дагы текшерүүгө алынды. Урматтуу ушул водительдерге айтып кетмекчибиз, жол кире маселесин кымбаттатпай, бир баада кармап, андан тышкары бияктан чыгып атканда Бишкек шаарына. Бишкекке баргандан кийин дагы бир сутка эз алып, кайрадан бери карай эз алып чыкса экен деп суранабыз. Андан тышкары дөңгөлөктөрүн текшердик, септерин текшердик. Баардыгы эле бар экен, дөңгөлөктөрүн баарын которуштур. Эскерте кетсек, буга чейин жол кире баасын жогорулатпоо максатында түшүндүрүү рейттери болгон эмес. Эми ушул күндөн тарта жол коопсуздугу камсыздоо кызматкерлери тарабынан айдоочуларга текшерүү жана түшүндүрүү иш-чаралары байма-бай жүргүзүлүп турмакчы. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.